Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чегара көйгөйү эми жөнгө салынаба. Бүгүн эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугушту. Мадумаров элчи болгон Бекназаровду катуу сындады. Бекназаровдагы маалымат жыйын курмакчы. Эми алага жооп кылаба. Журналист Болот Темировго кол салган балдар кармалып камакка алынышты. Темиров тергөөнүн калыстыгына ишенбейм дейт. 10 январга караган түнү жаңжал чыккан Баткен облусунун аймагында кыргыз-таджик чегара тилкесинде кырдаал турукташты. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолукту. Улам-улам кайталанган чегара көйгөйү кантип биротоло жөнгө салынат деген суроо актуалдуу болууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнүн биринчи айланпасы өттү. Сүйлөшүү 14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистон аймагындагы Гулистон чегара бекетинде өтүп жатат. Кыргыз делегациясынын башчысы Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков биринчи айланпа киришүү бөлүгү болгондугун, азырынча эч кандай маселе чечиле элек экендигин айтты. Это самая такая тема, которая на сегодняшний день больная между нашими государствами. Во всем остальном, конечно, вы правы, у нас народы близкие, братские, но вопросы границы мы должны продвигать. Вот наши главы государств дали поручение. Я думаю, сегодня мы должны открыто в общем поговорить, решить вопросы безопасности населения на приграничной территории. Ал эми бүгүн жогорку кеңештин эл аралык комитети чегара маселесин жабык карап, жетекчилер тажик тарап менен сүйлөшүүгө кеткендигине байланыштуу кийинкиге жылдырышты. Калдырганы мисалы үчүн өкмөттүн алдында билесиздер, бул делимитация демаркация боюнча өкмөттүк комиссия бар. Баягы акыркы жолу мен эсимде, баягы Курбанбай Искандаров деген биздин бир кесипкөй адистибиз башкарды эле. Кийин ал жумуштан кетти. Эми ушул күнгө чейин бирөө дайындалып, бирөө алмашып, ушундай кадрдык башаламандык болуп атат да. Эгер мындай кадрдык башаламандык боло берсе, мындай маселелердин чечилиши мүмкүн эмес да. Ал эми Баткендин Көкташ айылынын 11 январда кармалган 4 тургунунун бөгөт жарасы аныкталып, алар 1 айга камакка алынды. Кадамжай райондук соту 13 январда ушундай чечим чыгарган. Эске салсак, кечээ көкташтыктар ак үй алдында митингге чыгып, камалган балдардын бошотулушун талап кылган. Ал эми Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаров чагым уюштургандар жазаланыш керек деп билдирген. Мыйзамды бузуп, өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, чегарадагы окуяларга аралашкан жарандар болсо, аларга сөзсүз түрдө чара көрүлүшү керек. Мына ушунда гана бизде тартип, тынчтык орнотулат. Көкташ айылынын татаал чегара аймагында жайгашканын пайдаланып, чегара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган учурлар болуп жатат. Ал эми 11 январда кармалган 4 жарандын маселесин сот жана тергөө чечет. 10 январга караган түнү жаңжал чыккан Баткен облусунун аймагында кыргыз-тажик чегара тилкесинде кырдаал турукташкан. Тажик тарап менен сүйлөшүүгө кыргыз делегациясынын курамында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров, Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустембековдор барды. Чегара маселесин чечүү үчүн чоң кадрдык өзгөрүү болушу керек. Мындай пикирин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Ал дипломатиялык иштер жеткиликтүү жүрбөй, өкмөт кандай гана маселе болбосун чабал болуп жаткандыгын айтты. Кошуна өлкө менен сүйлөшүп, маселени чечүү үчүн билимдүү, авторитеттүү кадрлар жетишпей жаткандыгын белгиледи. Баткенди өстүрүүнүн, Баткенди чегараны бекемдөөнүн бир гана жолу бар. Ал жерге мекен үчүн күйгөн азамат барыш керек. Тымпыйып 7 жылда 2 ооз сөз айтпаган азаматтарды ал жерге алып барып коюштун кереги жок. Алар барбы жокпу айырмасы жок. Кече эл жыйналып алып айтып атпайбы? Губернаторуңдун орун басарлары тескерисинче ал тараптын кызыкчылыгын колдоп сүйлөп жүрөт деп атпайбы? Элди угуш керек да, түшүнүш керек. эки өлкөнүн ортосундагы жетекчилердин ортосундагы бири-бирине болгон ишеним чоң маселени ойнойт.
ишеним, сый. Биздин мамлекеттин жетекчилерин ошондой сыйлайбы алар? Менимче андай сый жок, урмат жок. Ачык эле айтышыбыз керек да. Жеңиш мырзаны кызматтан алгыла деп ошол Баткендин тургундары канча жолу кайрылып атат. Биз ага ишеним артпайбыз деп атат. Жок, болбой ошо жоктон тапкандай кылып Жеңиш мырзаны түртүп келет. Ошол жерде жана жер тилкелери боюнча адис болуп жүргөн ошол Жеңиш мырзанын кесепетинен кеткен азаматты кайрадан алып келип бергиле деген маселени коюп атат. Ушул чек араны жакшы билет деген маселени коюп атат. Эми үчүн укпайт, муну түшүнбөйсүн. Кече өкмөт башчысы айтып атат, мен каттуу буйрук бердим, жакшылап кайтаргыла дедим деп. Бул эмне деген жапайчылык. Ага чейин андай буйругуң жок беле? Кандай дейсиңер силер? Ойлоп көргүлөчү. Мен буйрук бердим, каттуу кайтаргыла деп. Ага чейин андай буйрук жок беле? Орто кайтаргыла деген буйрук бар беле? Же начар кайтаргыла деген буйрук бар беле? Логика болуш керек да сүйлөп атканда. Ошондой эле Мадумаров жакында элчи болгон Азимбек Бекназаровдун дарегине катуу сын жаадырды. Эки баласына кызмат берип, өзүнө дагы кызмат берип койсо, тымпыйып отуруп калды. Реформасы дагы, талабы дагы жок деди. Ал эми Бекназаров качан кызматына киришери жана Малайзияга жөнөп кетери тууралуу азырынча белгисиз экендигин айтканча, ушул жана башка суроолорго 16 январь күнү маалымат жыйын берип, ошол жактан толук айтып берем деди. Кошумчалай кетсек, Бекназаровка элчилик кызматын президент Сооронбай Жээнбеков өзү сунуштаган. Ал эми жаңы дайындалган элчи малай тилин билбесе дагы, элчилик кызматка барган соң үйрөнүп алаарын билдирген эле. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар. Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Билесиздер да. Биздин элдин көңүлү көк таштай калган саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпи таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо, баласын бир жерге орноштуруш керек. Келинин бир жерге орноштуруш керек. Бүтүн дө баягы өзүнүн маселесин чечип алгандан кийин, дымып жатып калгандардан кийин элдин көңүлү көк таштай калат. Саясатчы дегенди көргүсү келбей калат. Фактчек сайтынын башкы редактору Болот Темировго кол салууга шектелип 4 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Темиров 9 январда милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал Эркиндик бульварынан белгисиз 25-30 чамасындагы 3 жаран кол салып, күч колдонуу менен сабап Samsung J7 үлгүсүндөгү 4000 сомдук уюлдук телефонун алып, белгисиз тарапка качып кетишкендигин билдирген. Факты боюнча милиция тоноо беренеси менен иш козгогон. Бүгүн кылмышка шектүү катары 1993 жылкы экөө жана 1992-94 жылкы балдар кармалышты. Алар Жалал-Абад облусунун тургундар экендиги айтылууда. Кармалган балдар шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары уланып жатат. Ал эми журналист Болот Темиров учурда Ысык көлдө экендиги белгилүү болду. Ал тергөөнүн калыстыгына ишенбей турганын, өзүнө кол салган кишилерди издөө боюнча журналисттик иликтөө жасай тургандыгын белгиледи. Бул кол салуу мага гана болгон жок, башка журналисттерди дагы коркутуу үчүн жасалды дейт ал. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 эпизод боюнча шектелип жатат. 7-8 августтагы Койташ окуясы боюнча кылмыш ишине айыпталгандардын жактоочулары материалдарды изилдөөгө киришти. 24 KG агенттигине Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаревдин билдиргени боюнча иш 50 томдон турат. Жазык процессуалдык кодексинде бардык документтерди изилдөө үчүн регламенттей турган мөөнөт жок. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы бизди шаштырышы ыктымал. Ал эми биз тараптан болгон ар кандай эскертүүлөрүбүзгө болсо, процессти создуктуруп жатышат деп кайра бизди айыпташы мүмкүн деди жактоочу. Ал Атамбаев 8 эпизод боюнча шектелип жаткандыгын айтты. Анда массалык башаламандыкты уюштуруу, адам өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, бийлик өкүлүнө карата зомбулук же коркутуу, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, кишилерди барымтага алуу, адам өлтүрүүнү уюштуруу беренелери тууралуу кеп болууда.
Алдын ала маалыматка ылайык иш боюнча 12 киши айыпталуучу макамына ээ. Иш менен таанышып бүткөн соң башкы прокуратурага жолдонуп, андан ары сотко өтөт. Жактоочу сот жабык өтүшү мүмкүн деди. Бүгүн жер үй алтын кени боюнча жыйын өттү. Ага коомдук ишмерлер, активисттер жана Талас шаарынын тургундары катышууда. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев дагы келген. Анда мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов баяндама жасап, жер үйгени инвесторга Кыргызстанга пайдасыз шартта берилгендигин белгиледи. Жыйындын катышуучулары жер үйдө мамлекеттин 1% үлүшү жок экендигине нааразы болуп, муну азырдагы оңдосо болоорун айтышууда. Уюштуруучулардын айтымында жыйындын күн тартибинде жер үй алтын кениндеги жүргүзүлүп жаткан жумуш учурундагы экологиялык жана коопсуздук маселелери, жергиликтүү жумушчулардын укуктары, Алтын Альянс компаниясынын уадаларынын аткарылышы жана түзүлгөн фондторго түшкөн каражаттардын сарпталышы каралат. Таластагы жер үй алтын кени 1969 жылы чалгындалган. Бул кен алтындын өлчөмү боюнча Кыргызстанда Комтөрдөн кийинки орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде $100 миллион сатылган. Мындай укук орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык Восток Геал добыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Ушул эле күнү Бишкектин 1-Май районундагы номер 5 балдар бакчасынын тарбиялануучуларынын ата-энелери мэриянын имаратынын алдына митингге чыгышты. Алар мектепке чейинки уюмдун жетекчиси Динара Мазымканованы иштен алууну талап кылышууда. Ата-энелер балдар бакчасынын администрациясын көптөгөн эреже бузууларга айыпташууда. Бишкек мэриясынын комиссиясы фактыларды тастыктаган далилдерди тапты. Балдар бакчасында муниципалитет сатып берген 43 азыктын болгону 18 гана бар болуп чыкты. Кампа китепчесинде 1,2 килограмм каймак май эсептен чыгарылган деп жазылып турат. Ал эми мекемеге келбейт. Эсептен чыгарылып жатса, бул уурулук, деди укук коргоочу Анара Дауталиева. Ал Бишкек мэринин билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Сауле Мейрманованы иштен алуусун талап кылды. Бишкек шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын жаңы төрагасы болуп Рыспай Аматов дайындалды. Мындай чечимди бүгүн шаардык кеңештин депутаттары кезектеги сессияда кабыл алышты. Буга чейин бул кызматты ээлеген депутат Сайдахмат Исмаилов турак жай жана коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиянын төрагасынын орун басары болду. Бишкекте тез жардам кызматы 8 балдарды төрөттү. Бул тууралуу ыкчам медициналык борборунан билдиришти. Борбордун жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Егор Борисовдун айтымында Көкжар Кечи районунан таңкы саат 6:20 аялдын толгоосу келгени боюнча билдирүү түшкөн. Аталган дарекке келген медициналык топ бейтаптын төрөтү башталып калгандыгын көрүп, төрөттү үйдөн кабыл алуу чечимине келишкен. Эне жарык дүйнөгө 8 уулдарды алып келди. Алардын салмагы 2 жана 2,5 килограмм болуп, абалы канааттандырарлык. Аялдын буга чейин дагы бир уулу бар. Эне ымыркайлар менен шаардык перинаталдык борборго жаткырылды. Кече бейтап сөзү менен коркуткан дарыгер бүгүн иштен кетти. Бул тууралуу дарыгер 24 KG агенттигине өзү билдирген. Анын айтымында арызын кабыл алышты. Дарыгер бейтаптардын шылдыңына чыдоого күчү калбагандыгын кошумчалады. Эгерде ушундай көрүнүш улана берсе, эл дарыгерлерди сыйлабаса, анда бардык медиктер кетип калышат. Мен өз ыктыярым менен кетүү тууралуу арыз жаздым. Анткени мага карата жаман мамилеге чыдоого алым жок, деди ал. Эске салсак, ооруканадагы окуя тууралуу видео соц тармактарга жарыяланган. Анда балалуу аял дарыгердин жазып берген көрсөтмөсүнө макул болбой, клиниканын кызматкерлерине орой мамиле кылган. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн башкы демөөрчүсү Белоп ачык акционердик коому. Кир жуугуч айналар бардык кардарлар үчүн дүң баада. Дареге Бишкек шаары Матыев көчөсү 89. Байланыш телефондору 0509 95 04 20 0702 06 83 20.